Ооздун сасыктыгы. Оозду таза сакташ керек туугандар. Ооз, адам оозун таза кылбаса өтө сасык чыгат, өтө сасыйт. Мына эл арасында өзгөчө машыккада отурганда, тишини зубной паста менен жуубагандар баарына эле билинип турса керек. Өтө оозу жыттанат, өтө жиркеничтүү, баарын жиркентет. Ар бир адам эртең менен турганда оозду зубной паста менен тиштерди тазалаш керек. Кечинде жатарла тиштерди зубной паста менен жууш керек. Бир күндө 2 мата. Ал эми колдон келсе мисвак алып, мисвакты 5 убак намазга дарат алганда, бир күндө канча жолу дарат алсаңыз, дараттын алдында мисвак менен тазалаш керек. Бул өзгөчө сүннөт болот. Эгер үммөтүмө машакат болбогондо, мисвакты колдонууга буйрат элем, анда важип болуп калмак. Милдеттүү түрдө ар бир адам мисвак колдонмок. Бирок ошо мисвакка баары эле жете албайт. Өтө машакат болуп калат эгер важип болгондо. Пайгамбар салам ошондуктан буйрбады, бирок бекемделген сүннөт оозду мисвак менен тазалоо. Ооздун сасыгына көптөр оозго майны бербейт экен. Оозу адам ооз сасаса, оозун таза кармабаса, тиштерини жуубаса, периште дагы жиркенет. Жаныга келип сүйлөгөн адамдар жиркенет. Ошо ооздун жытына көңүл буралы. Оозду таза сактайлы туугандар. Адамдын уктаганда ашказан нажас, сасык, нажас турган жер. Мына ошонун суу, силекейлер оозго агып келет. Адамдын оозу жана мурдунан жел ичинен чыгып турат, ичинен келген ошо ич жактагы нажастын сасыгы оозго дагы, мурунга дагы келип турат. Ошондуктан бет дагы ошонун жыты менен жыттанып калат. Күнүгө эртең менен турганда ар бир адам самындап, атыр самын менен бетини жууп, өзүн таза кылмаш керек. Ден соолук чын болуш үчүн адам таза жүрүш керек. Тазалык өмүрдүн булагы. Тазалык соолукка, соолук байлыкка жеткирет. Тазалык соолуктун белгиси, соолук байлыктын белгиси. Адам өзүнү таза тутмайынча ден соолугу жакшы болбойт. Адамдын ден соолугу жакшы болбосо, ал эч качан ийгиликке, байлыкка, жакшылыкка жете албайт. Ошондуктан ар бир адам өзгөчө ушул тазалыкка көңүл буруш керек. Тазалык десе дарат, гусул менен ушу мен тазамын деген бул жетиштүү эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тишти, оозду тазалаганга өзгөчө көңүл бурган. Жана сахабаларына дагы көп эскерткен. Жада калса түндө ойгонуп кетсе дагы мисвак колдонгон, жатар алдында мисвак колдонгон. Мына бир жерде чогулушта болуп калдык. Аял, эркектер ушу чоң чогулуш эле. Ошондо ачык сүйлөгөн бир эжеке бар экен. Эркектер көбүнчө пайшембилик күнү ошо пайшембилик ишинин мурдагы тазалыкка көңүл бурбайт дейт. Айланайын эркектер. Кээ бирлер өзгөчө мына мал багып жүргөндөр. Пайшембиликтин кечинде куптан намазынан кийин даяр бол деп чыгып малыңды карайсың. Кирип келесиң, оозуң наспайдын жыты сасып атса, мурдуңнан гаймариттин жыты чыгып атса, денеңден сарайдын жыты чыгып атса, ошо бир үммөт жаралаткан эң бир чоң иш. Бул жиркеничтүүлүк менен аялың сенин жытыңа жиркенип, түсү бозоруп, ушундай бир жакшы иш үстүндө көңүлү ирип иш кылса, анда кандай үммөт, кандай адам жаралып калат. Мына ошондой иштин алдында дагы адам оозуну зубной паста менен жууп, бет колуну жок дегенде бир самындап жууп, өзүнүн тазалыгына көңүл буруп, бир аз тазараак болуу керек. Албетте шарият боюнча ал иште мурда жуунууду Аллах Таала фарз кылган эмес, бирок фарз кылбаса дагы бул шариятта талап кылынган нерсе. Адам башка бирөөдү жиркентпеш керек. Башка бирөөдү жиркентүү дагы арам. Иза ул муъмин харам деп келет хадисте. Мусулман адамга, момун адамга иза жеткирүү, ошо бир жаман жытың менен иза жеткирүү бул харам дейт. Оозунун сасыктыгынан аялы ажырашып кеткендер бар экен. Аялы ошо оозуну тазалабайт, эркек таптакыр оозун тазалабайт, наспайы чегип алат, оозу сасыган бойдон жүрө берет. Умуман зубной паста колдонбойт. Мына ушул себептен уруш жаңжал чыгарып акыры ажырашып кеткен аялдар бар экен. Мына ушуну уктум кече жакында. Ошо оозунун тазалыгына өзгөчө эркектер, аялдар да көңүл буруш керек. Аял затынын кемчилиги болсо эркек башчы ачык айта алат, мондай кылбагын, андай кылгын деп. Бирок эркек үйдө башчы болгондон кийин аял эркекке эскерте албайт экен. Балдар эркекке, атага эскерте албайт экен. Сен тазалыкка көңүл бурбай атасың, оозунун тазалыгына, өзүңүздүн тазалыгыңа көңүл бура албай атасың деп айта албайт экен. Ошондуктан өзгөчө эркектер күндө эртең менен турганда самындап, бет колду жууп, оозду зубной паста менен мисвак колдон келсе мисвак алып, мисвакты эртең менен кечинде ошондой ар бир дараттын алдында колдонуп, тиштерди, оозду тазалап жүргөн бул эң жакшы. Мисвак колдон келбесе, анда жок дегенде ошо зубной паста менен ооз тазалаш керек.
таптакыр эле оозду зубун эпаса менен тазалабай, ооздун тазалыгына көңүл бурбай жүргөндүк бул өтө чоң катачылык. Ошондой эле айлана чөйрөнү, көчөлөрүбүздү таза кармоо дагы бул имандуулуктан. Иман 70тен ашуу өзгөчөлүк бутактан турат. Анын бири иза берген нерселерди көчөнү тазалоо дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул дагы айлана чөйрөнүн тазалыгы дагы имандуулуктан. Айлана чөйрөнүн тазалыгынан адамзаттын өзүнүн жекече тазалыгы алдыда турат. Ошого тазалыкка көңүл буруңуздар. Бул тазалык өтө зарыл. Адам таза болбосо башкаларга дагы жиркениш зыянын тийгизет экен. Bir жумада bir жуунуп туруу бул ар бир адамга милдет деп билиш керек. Шарият боюнча bir жумадан кечиктирбей дене мүчөнү жууш керек. Колдон келсе 2-3 күндө bir жуунуш керек. Мына кээ бир байекелер бар, күн сайын гусул алып жуунат экен. Күн сайын эрте менен жуунуп алат экен. Күн сайын жууна албасаңыз да күн сайын эрте менен ушу бет колду bir сандап жууш керек. Адамдын мурдунан оозунан чыккан жыт менен о сакал койгондор сакалдарга чейин, бетиге чейин бүт баарга ошо жаман жыттар сиңип калышы мүмкүн. Анткени аба, оозубуздан чыккан аба ичибиз жактан келип атат. Ичибиз жакта ошо эмне бар экенине баарыбыз өзүбүзгө маалым. Ошондуктан бет колдун тазалыгы бул өтө зарыл нерсе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.